Assalamu alaikum tug'anlar. Звук qanday? Звукты айтып qo'yibsizlar va? Звук. Звукты айтып qo'ysanızlar. Hozir efirni boshlaymiz tug'anlar. Assalomu alaykum tug'anlar. Звук qanday? Туғандар, бүгінгі темамыз туғандар. Кеше 4 күн болып қалды. 4 күн болып қалды. Біздің жаранымыз, Қырғызстан жараны. Романов Курсанбек Арстанбекович деген 1979 жылы төрөлгөн ағабыз қаза болып қалыптыр 4 күн бұрын. Ошол себептен иниси Кубанычбек деген жигитибиз кече енді байланыштым эле. Bizim Moskva jergesinde bizim Oş deyim. Moskva jergesinde Kırgızstan'ın konsulsası var. Al jerde hazır kim eken konsul? Edward bolsa Edward деген kişi. Ошол кишиге ошо консулствага кайрылган экен. Жигитибиз кече байланыштым. Консулствага барса туугандар. Кабыл алыштыр дагы, бирок жообу туугандар. Мындай болуп тур. Жообу туугандар. Бул киши Россиянын гражданствосын алып тур туугандар. Гражданствосын алган туугандар. Гражданствосын алган. Бирок бир жер бар да, мына консулствода иштеген, мына посольствода иштеген акылдууларга мен айтып кетет элем. Ал ошол Романов Курсанбек Арстанбекович Кыргызстан жаранынан чыккан эмес. Ошону булар белгилеп мындай түшүндүрүп коюп кетсем экен бул акылдууларгачы, консулство ошо биздин посольстводо иштегендергечи. Бул дөпөрастар не деген? Келсе, бул Россия гражданствосын алыптыр. Биз буга жооп бере албайбыз. Бул только биз кыргыз жарандарына деп. Ана мен айттым, укасыначы, ука Россия жаран алган учурда деле бул заявление жазган эмес. Кыргызстандын гражданствосын мени чыгарып коюңуз деп. Бул президентке кайрылган эмес. Бул боюнча ошол жарандыктан чыгыш үчүн сен арыз жазышың керек. Мен ушул кыргыз жарандан чыгам деп арыз жазсаң, президент бир 2 жылда убакыт болсо 2 жылда бүтө турган иш да туугандар. Мына биздин консулствода посольство иштеген акылдуулар не деген? Россия гражданствосы бар экен, бизге кайрылбаңыздар деп. Азыр ошол иниси Кубанычбек азыр эл жардам берип атат. Ошол номерин таштап койгон экен, мен группаларга таштап койдум. Колубуздун келишинче туугандар. Ушул жигитте карасаңыздар, мен азыр да көрсөтүп кетем сиздерге. Мынау азыр мынау номерге акча которуз берип койгон. Ушул номерде экен Романов Кубанычбек Арстанбекович деген укасы экен ушул балачы. Иним кыйналып чыгыптыр, кайрылбаган жери калбаптыр деңиздер. Туугандар, ушуну жаттап калсаңыздар, мына Кубанычбек деген бала иниси экен, ушул жерде бир тууган иниси экен. Ушул бала азыр жалгыз өзү чуркап жүрөт. Мен кече сүйлөштүм бул бала менен, айтсам бардым ага. Мен барып консулствага кайрылсам, ошентип мага айтты деп. Мен айттым, булар туура эмес кылды. Бул консулствода иштегендер баягы 30 жылдан бери келген Кыргызстанда, Москвада консулство никогда жардам берген эмес тууганда. Мен сизге ачык эле айтып кетем. Ушул консулствоны мен айтып кетейин. Ушул жерге бир акылдуураак иштейм деген адамдарды алып келсе туугандар. Мына азыр жаңы посол келди деп атат, аял кишини. Мен тааныбайт экен бул кишини. Мен ушул аялга да кайрылып кетейин. Ананайын, эжеке, мына колуңузда иштеген сотрудниктериңизге кичине квалификациясын көтөрүп, мындай тапшырмаларды берип дегенде, ушул биздин жарандар ушул жерде мына Садыр Нуркожоевич айтып кеткенде, мен эми тааныбаган президент.
груз 200 мамлекеттин эсебинен болот деген. Ошол сөзүн жерге таштабай жок дегенде мен тааныбаган президенттерди сыйлап койсоңор жок дегендечи. Майлуу. Мен ошону сиздерге кайрылып кетет элем. Ушул законду билбесе булар ушул мен консулствага айтып кеттим, посольствого. Бул бала Кыргызстан жаранынан чыккан эмес, арыз жазып. Бул жаран Россиянын жаранында болушу мүмкүн, Кыргызстандын жаранында болушу мүмкүн. Ошон үчүн кечеги барган Кубанычбектин өзү үстүнө кайгы болгон, дагы силер өзүңөр кайгы берип, бул бала азыр бүгүн 4-күн болот мортто жатат. Ошол денесичи жаткан жери жайлы болсун. Мен консул Барбашев, сен кайсы консулсуң? Кайсы консулсуң сен? Мен сени тааныбайм, Барбашев. Мен бир Эдуардты тааныйм, башка эч кимди тааныбайм, мен угушум боюнчачы. Туугандар, мен дагы бир жолу кайрылып кетем. Ушул боюнча биз талап кылып, ушул иштей турган жарандарды алып келип иштетишибиз керек, ушул консулствогачы. Мына көрдүңүздөр, кечеги маркум 4 күн болду жатканы тууган. Эч ким эстей турган. Ошо отурган жерде, ошо столдорунда отуруп алышып эле эми билбем, бул консулствонун иштеши деле бизге пайда алып келбейт, кыргыз элине пайда алып келбейт. Ушу Москва шаарында жашагандагы эч кимисине пайда алып келбейт ушу консулстволорчу бизге. Мен ачык эле айтып кетейин. Ошо эле посол, мен билбейм, мына жаңы келген посол бар экен, мен буну билбейт экенмин, аял кишинен. Бирок мен айтып кетем туугандар. Бул акмактарга бизге биздин Кыргызстандан каныбызды ичип келгенси эми Москва жеринде отуруп алышып, эми ошол жерге акчанын күчү менен келишип, бизи таанышынын күчү менен келишип, ошол консулствода, посольствода иштеп алышып, а бизге окшогон карапайым элдин, мына биздин жердешибиз, мына Роман Курсантбек, Арстанбек, буга окшогон жердештер канчасы өтүп атат, көз жумуп атат мына Россиянын жергесинде. Кече эле бир 4 күн, 5 күн мурун бир эжебиз көз жумган. Ага да кыргыз эли акча чогултуп, Кыргызстанга жөнөтүштү туугандар. Бул баягы Садыр Нуркожоевичтин айткан сөзү буларга закон эмес. Булар мен тааныбаган болгондо деле, мен беткайдан тааныбагандыгым президенттиги. А булар таанып туруп, өзүнүн глава командующий мындай айтканда, ошонун сөзүн жерге кыргытып койгону бул акмакчылык. Мен сени Барбашев тааныбайм, мен сени консул экениңди тааныбайм. Мен ачык эле айтайын. Мен сени консул экениңди тааныбайм. Мына кошоюнчу мына эфирге. Мына кошоюнчу мына. Мына азыр бизге консул Сагынбек, бул бала консулмун дейт, мен бул баланы тааныбайм, мисалычы. Барбашев Сагынбек. Биринчи жолу ушум. Барбашев, сени кошуп атам, Сагынбек. Азыр кошконго аракет кылабыз, мен консулмун дейт го, мен билбейм бул баланы биринчи жолу көрүшүм. Может, кече жаңы посол келгенде алмашып кеткендир, может. Мен билбейм аны. Может, башка шаарларда консулдур. Мен ошону кошоюн, аракет кылайын. Кошуп кетейин, кошулса эфир кылып чыгып. Туугандар, группаларга бөлүшүрсөңүздөр, арыздар көп, жарандарыбыз көрсүн биздин эфирди. Мен ушул жаран менен азыр мен консулум мага кел дейт. Барбашев Сагынбек дейт, кошконго аракет кылып көрөйүн. Мен барам, мен консулствого тез эле барып турам. Булардын мен консулстволордун мындай часто гостиси болуп турам анча-мынчачы. Бул азыр ала албады, бул Сагынбек, мен консул мага келди. Бул баланы мен тааныбайт экенмин, мен бирок тактап кетейин туугандар. Бул Барбашев деген, Сагынбек деген мен консулмун деп атат, мен билбедим. Канчалык консул, канчалык чындык, мен буну азыр биле элек экенмин. Ошон үчүн эфирими уланта берейин туугандар. Ушинтип биз өзүбүздүн жарандарыбыз Москва жеринде жашап, Кыргызстанга отуруп алып, ушул жерде убактылуу иштеп, Кыргызстанга салым кошкон жарандарыбыз ушул жерде өлүктөрүн морттон алып чыга албай. Ошо Кубанычбек деген иним кыйналып, элден азыр акча чогулуп, азыр акча чогултуп, бүгүн деле мортто жатат экен. Азыр мен дагы звонок кылам, дагы билип көрөм бул боюнча туугандар. Мен бул кайдыгер караган жарандарыбыз бар экен, ушу консулстводо иштеген. Ошо акылы дөпарас деген акылы мээси жетпегендиктен
Biz bu karabak. Бул боюнча биз карабайбыз деп айтыптыр. Бул себеби Россия гражданствосы бар экен деп. Мен айттым, бул Россия гражданствосы алганы менен Кыргызстан жарандыгынан чыга элек да дедим. Туурабы десем, ооба деди. Кыргызстан жарандыгынан чыга элек деди. Ошон үчүн туугандар, азыр бул жаңы мен консулмун деген уланбай атат туугандар. Азыр ошо улантсам болбой атат. Ошон үчүн туугандар, мен дагы бир жолу кайтып кетем. Ушул жараныбызга, ушул Кубанычбек инеме агасынын сөөгүн Кыргызстанга жеткизип алганга максималдуу жардам берели туугандар. Колдон келишинче 500 боло, 300 боло ушул картада мен дагы көрсөтүп кетейин туугандар. Дагы көрсөтүп кетейин мына. Ушул мына агасы Курсантбек экен, иниси мына азыр ушул картада Роман Кубанычбек Арстанбекович деген иниси экен, ушул номерде мына картанын номери экен, ушуга максималдуу түрдө эми сооп үчүн туугандар, ушу жараныбыздын сөөгү Кыргызстанга жетип калсын. Эми булар президент айта берет, колунда иштегендер кайта берет болду да туугандар. Мына ачык айтайын. Садыр Нуркожоевду мен тааныбайм президент катары. Булар тааныйт, булардын глава командующий. Бирок айткан сөзүн жерге түшүрүп койду. Бул бир эле учур эмес туугандар. Бул бир эле учур эмес. Буга окшогон көз жумган инсандар биздин Москва шаарында өтө көп. Элдер акча чогултуп өздөрү салып атат. Мен айтайын, бул популист сөздөрү, президенттин популист сөздөрү, мен тааныбаган президент популист сөздөрү. Бул просто окшоштуруп койгон сөздөрүн эл ишенип жүрөт. Туугандар, эч кандай бекер мамлекеттин эсебинен кетет деген бул калп. Мен сиздерге ошону факты менен айтып көрсөтүп кеттим. Бул калп. Ошол Садыр Нуркожоевич айткан ошо мамлекеттин эсебинен айтканда кол чабып отурушкан ошол жердечи. Ошо груз 200 мамлекеттин эсебинен кетет деген. Бул жалаңдай калп туугандар. Ишенбеңиздер. Биз кыргыз эли өзүбүздүн күчүбүзгө ишенели. Убактылуу иштеген, өзүбүз эле акча чогултуп жөнөтүп туралы. А бирок мына азыркы айткан мен тааныбаган президенттин сөзүн биз ишенбейли туугандар. Бул галаңдай калп туугандар. Мен дагы кайрылып кетем элимечи. Кокуз эртең дагы бир жараныбыз көз жумса, ушул эле акыбал туугандар. Бул консулствода, посольствода мына иштеген, Москва шаарында иштегендер, буларга ишенбейм. Булар эми деңгээли канчалык акылдуу экенин мен билбедим. Бирок ушул бала Кубанычбек кайрылган агасынын сөөгүн алып кетейин деп барып кайрылса, бул Россия жарандыгы экен. Россия жарандыгы болгон менен Кыргызстан жарандыгынан чыккан эмес. Мен дагы бир жолу айтып кетейин. Ошону билбесеңер, мен жөнөкөй жаран, карапайым элдин баласы мен билем. Ошону билбей жүрсөңөр. Ошол консулствода иштегендер, ошол посольствода иштегендер акылдуулар ушул Кыргызстанда Кыргызстан 30 жылдан бери кан ичип келген кыргыз элин Кыргызстанда жеп атат чиновниктер. А Москва шаарында убактылуу иштеп жүргөндөр буякта жеп атат канынча. Онусун акча, бунусун акча. Ошентип эле булардын тиричилиги ушу менен өтүп атат. Ушул убактылуу иштеп жүргөн жарандардын эсебинен ушул консулствода иштеген, посольствода иштеген акмактар, мен бетине эле айтам, бул акмактар. Булардын бизге кереги да жок. Мен ачык айтайын. Ошол өздөрүнүн президенти, мен тааныбаган президенти Садыр Нуркожоевдун сөзүн жерге таштап койгондон кийин мен буларга сөз жок туугандар. Бир дагы сөз жок туугандар. Ошон үчүн мен айтып кетейин. Ошон үчүн кыргыз элим, биз өз күчүбүзгө ишенишибиз керек. Мен айтып кеттим. Ушул Роман Курсанбек Арстанбековичтин мордтон алып чыгышына, Кыргызстанга жетишине мен билбейм канча акча кетет экен, бирок максималдуу жардам берели туугандар. Максималдуу жардам берсек, ушул баланын сөөгү Кыргызстанга жетсе, ата-энесинин жанына барып сөөгүн ушул ата-энесинин жанына үйүн жерине койсо туугандар. Биз ушул кыргыз элине убактылуу иштеп жүргөн Москва шаарында аманчылык, тынччылык тилейбиз туугандар. Ушул ажал экен туугандар. Ажал айтпай келет экен. Бул агабыздын ушул орду бейиштен болсун. Жаш куракта өтүп кеттир, 41 жашта туугандар. Эми эч ким кепилдик бере албайт. Бул нерсе ажал. Бардыгынын башыңызда бар. Ошол эле консулдун башында бар. Ошол эле посолдун башында бар. Өлүм деген бардыгынын башында. Ошол эле Садыр абабыздын башында өлүм бар. Ошону айткан сөзүн ушулар жерге түкүрүп койгондой болсо туугандар, мен бул посолдун деле кереги жок, консулдун деле кереги жок. Бул акмактардынчы. Биз ушул иштейм деген жарандарды алып келип, ошол жерге консулствого иштейм деген жарандарды алып келишибиз керек туугандар. Мен ачык айтам, бунун бетине айтып келгем, айта берем. Мына жаңы келген посол
эми азыр эми жаңы ишке киришкен окшойт. Бул аял киши өтө күчтүү, мен билбейм бул адамды, жакшы тааныбайм. Бирок ушул аялга мен кайрылып кетем. Эжеке, иштеген колуңузда починю, колуңузда иштеген адамдарга жакшы деңгээлде түшүндүрүп айтып кетиңиз. Ошол Россия гражданствосы болсо дагы, жарандыгы болсо да Кыргызстан жарандыгынан чыккан эмес. Мен ошого 100% кепилдик берем, Кыргызстан жарандыгынан чыккан эмес. Анан ошентип барып, өзү жигит бул иниси өзү жалгыз экен, өзү чуркап жүрөт. Мен ушул балага сабырдуулук, иним Кабанбек Кубаныч дегеним, ошо агаң өтүп кетиптир, сабырдуулук, ушул жаткан жерим Куда каласа Кыргызстанга жетип калса, сөөгө жаткан жери жайлуу болсун туугандар. Ушинтип биз талаада иштеп жүрүп, убактылуу иштеп жүрүп, ушул көп жарандарыбыздан айрылып калып атабыз туугандар. Айрылып калган аз келгенси биздеги консульство, биздеги посольстволор иштебегенди өтө көйгөй болуп атат да бизгечи туугандар. Ушул иштейм деген патриот жигиттер келсе экен, ушул бизге жок, ушул Москва шаарына иштейм деп келип, консульствода иштейм, ушул посольствода иштейм деген бизде жарандар калбай калдыбы? Ошо жигит өлүп атат, өлүп кетти, моргто жатат 4 күндөн бери. Буга мен деле келдим, аябай келдим. Ушул дөпбарастар консулствода иштеген акылы мээси жоктор ошону кандай билбейт? Текшере койбойбу Кыргызстандын жарандыгынан чыкканбы, чыкпагандыгын текшерип койсо болот да. Ошол себептен эле президенттин айткан сөзүн жерге таштабай эле Кыргызстанга мамлекеттин эсебинен жөнөтүрсө болот болчу туугандар. Аны кылган жок бул акмактар. Бул акмактар ошо консулствода иштегендер, мен айтып кетейин, чөнтөгүн ойлоп, өзүнүн тамагын ойлоп, ошо менен алек только ошо кыргыз жарандары убактылуу иштеп жүргөн жарандардын эсебинен жашап келет туугандар. Мен ачык эле айтам бул нерсени. Ошол туугандар, мен бүгүн эфирди аяктап кетип атып туугандар. Ушул менин жазган эфириме чыккан эфиримди максималдуу таратып коюңуздар. Президенттин сөзү буларга сөз эмес. Булардын президент, мен тааныбаган президент, булардын глава командующий болот, президенти. Булар айткан сөзүн булар никогда кылбайт. Себеби булар өзүнчө клан туугандар. Мындай айтканда өзүнчө булар ушул түшүнбөйсүң бул нерселергечи. Буларга айта бересиң, сөз деле жетпейт. Бул акмактарга сөздө сөз жете турган адамдарга сүйлөйсүң да туурабы? Мен канча айтам буларга, билбесең ордунуң бошот, иштей турган патриот жигиттерге ушу кыргыз элим убактылуу Москва шаарында иштеп жүрөт деп ушул жардам бергендин ордуна булар ошол кечеги барган Кубанычбекти инисин барып жөнөтүрүштү. Бул Россия гражданасы, биз буга кайрылбайбыз, карабайбыз деп. Мен буларга акмактарга айтып кетем, Россия гражданы болгону менен Кыргызстан жарандыгынан чыккан эмес. Акмактар эртең ошол акмактар ошол консулствода иштеген акмактардын үстүнөн да ажал келет. Ар бир адамдын ажалы башында бар. Ошону билип койгула. Ошо өлгөндө ушундай силерде кор болгула, ушул бирөөнүн Россия жергесинде моргто 4 күн силерде жаткыла. Мен ошону ошол акмактарга айтып кетейин. Саламатта калыңыздар. Мен сиздер менен Бекиев Эмил Маликович. Эфирде көрүшкөнчө.